Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalar, eceler, barыңыздарды жерлерде өтіп жатқан кейбіркілер елералық, кейбіркілер бүткіл дүйнөлік, айтор, қайсыңыз болсын, барыңыздарды ушул жолық күніңіздер менен шын жүректен құттықтап кетуге рұқсат етіңіздер. Айндама тәжид раид фада я'буд бақара. Аламды кезіп, жерді те үстінен тіктеп, қыбыр еткен нәрсенің барына көз жаптырып, жақшысын да, жаманын да тасмаға толық тартып, дүниенің қыбыр еткен қабарын бірінің екіншісіне жеткіріп, ең жауапкершілікті қызматтар қалаған космонавт ойға сыйынса, елестетің, шыққаны обо асман, бірақ сыйынғаны жердегі ой. Бар да мындай нейрохирург, жөнекей хирург емес, нейрохирург. Ал деген адам баласының башындағы месіндегі ең майда жөн тіктегенде көзге көрінбей тұрған тамырларды микросхема менен тіктеп операция қыла тұрған врач ем түсіне өзі. Нейрохирург. Ушунчалық майда тамырларды дағы улап, тигіп, тұташтырып, адамдарға дартына даба болышына себеп болған ушул нейрохирург. Ошончо жыл операция қылып, оқып, оқытып, анын үстінде жан бағып, анын үстінде жер кезіп, аты шығып, профессор, доктор керек болса, ал Нобел сыйлығының иесі болған инсан Аллах Тааланың жаратушынан кемшілік іздей тұрған болса. Қараңыз. Ва доктор Жамиа юнақишиллаха фил мирас. Bir университетте қайсы бір фандың докторы, бірақ мурасқа келгенде ушул жерин Аллах Таала бираз адилетсиз айтып койгон бу. Анткени Allah Kur'an'da estağfurullah billah وَلِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ Sadaqallahul azim. Atadan, eneden muras ala turgan bolsa bir erkek bala eki bir tuğan nece karındaşının ülüşün alalat murasta. Şul жерге gelgende ece karındaşın biraz paska tömenge vurup ekönün ülüşün bir erkeke жүктеп қойып атат. Деп егерде кемшілдік іздесе. وأديبا في اللغة العربية يعترض على فصاحة القرآن. Қырғыз тіл, адабият, мұғалімі, же араб тіл, адабият, мұғалімі, литература, мысалы. Айвай, грамматик. Құр'андан кемшілдік іздеп қалсачы. Елестет келе. Құр'андан кемшілдік іздеп қалса. ومفكر يرى السنة رجعية. Жөнеле бір серепчі. Саясатчы серепчі деп отпайбыз біз. Соннаны жөнеле бір былжырақ нәрсе деп атай тұрған болса. Ошол учурда өзі жарым жылаңач, сүйлөгөндөн ушак, имиш тарқатып бирөөлөргө жала жапкандан башка жарытарлык кесиби жок. Бир аял, мусулман, муъмин апаларыбыз, эже карындаш кыздарыбыздын хижабы жөнүндө сүйлөп, аларды кемсинтип сүйлөп калса. Болуп атабы ушундай азыр? Болуп атат. وفي المقابل تجد رجلا بسيطا يقوم في عز البرد القارس ليصلي الفجر. Бирок ошол эле учурда жөнөкөй жупуну инсан сууктун ызгаарына карабай багымдат намаз үчүн кумганын көтөрүп дааратка сыртка чыкса. وامرأة عجوز طاعنة في السن لا تعرف القراءة ولا الكتابة ومع ذلك لا تترك قيام الليل وصيام النوافل. Bir топ жашка барып калган. Кээде өзүнүн небересин да кимдин баласысың деп калса тааныбай. Бир айткан сөзүн кайра кайталап, уккан сөзүн кайра унутуп сурай берсе, бирок окуганды да, жазганды да билбегени менен түнкү тахажжуд менен шашкедеги духа ишрак намазын таштабаган, картайып калган бир апа.
وشيخنا عاجز ينهض على عكازه متجها نحو المسجد لأداء صلاته. Tayağına tayanıp aksak baskan butun şıltoo kılbastan үйүнөн ырагыраакта жайгашкан мечитке 5 вакыт намазга жамаатка барып аткан абышка ата аксакал. Ушундайды көрүп калсаңыз, дүнүйө бир тараптуу эмес. Бири жан кейтсе, бирөө жан сергитет. Мындай болгон учурда фаалам аннал мас'ала лем татааллак yawman bil uqul innama bil qulub. Мындай учурда бул маселелерди акылга салып, акылы тайкы экен. Тиги жогору жакта айтылган Кур'анга, Суннага каршы чыккандар, жоолукту жеригендер, Аллахтын жаратуусунан кемчилдик издегендер, мурасты адилетсиздик дегендер, Суннаны жөн эле бир былжырак дегендер, булар акылы тайкы деп айтпагыла. Жоолукка киргендер, намазга тургандар, тахажжуд окугандар, суукка карабастан даарат алгандар, мечитке каттагандар, булардын акылы мыкты дебегиле. Мындай болгон учурда акыл менен иш бүтпөйт. Мындай учурда жүрөктөр менен иш бүтөт. Жүрөктөр. Жогору жактагылардын жүрөгүнүн эшигин Аллах кулуптап койгон. Төмөнкү кийинки айткандардын жүрөгүнүн эшигин Аллах Таала birotol açıp koygun. Allah öz ayetine sağladı billah. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sadakallahul azim. Al uçurda gözü sokur eken, körbögön, körbey kalgır. O sokur bolup kalgır, kaşayıp дебейле койгула. Көз ачык ал, көрүп атат. Сенден да мыкты көрөт. Анткени ал сиздин жоолук салынып жүргөнүңүздү көргөндүгү үчүн сиздин жоолугуңузга асылып атат. Нейрохирург ал майда барат, кичинекей ичке тамырларды көзү көрбөсө да микросхеманы тагынып алып көрүп операция кылгандыгы үчүн операция кылып илим жактап атат. Бул жерде маселе көздө эмес. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Көдөндө жайгашкан, көкүрөктө орногон жүрөктөрү сокуралардын. Аллахым ошол көдөндөгү, көкүрөктөгү жүрөгүңүздөрдүн эшигин биротоло өзүнүн ыраазы боло турган иштерин сиздерге жакшы көрсөтүп койгонуна дагы бир жол шүгүр кылгыла. Болбосо жүрмөкпүз да биз дагы мухажжабаттарга, хижабчандарга сын пикир айтып коет. Карабайсызбы? Мөмөлүү даракка таш ыргытылат. Сиз демек мөмөлүү дараксыз. Ал кандай мөмөлүү дарак? Хижабыңыздан улам таквалыгыңыздын мөмөсү, илимиңиздин, ахлактын, мамиленин, кечиримдүүлүктүн, сый-урматтын, Аллах Таалага сыйынып, фарзды өз нугунда аткаруунун, Пайгамбардын чыйырынан басып сүннөт менен жашоонун мөмөсүн алар көрүштү. Ошону күбүп түшүрүш үчүн сизге жала жаап атат да. Аллахка шүгүр. Сын пикир айтуучу коомдон кылбай, сын пикир айтылгандардын тобунан кылып койгонго. Аллахка шүгүр. Allah Teala öz ayetine sağladı billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sadakallahul azim. Allah jana anın elçisi Muhammed Peygamber. Egerde mümin musulmandardı bir işke buyurup, je alardı bir işten tıysa, mümin erkek jana mümin ayal, Allah jana annelsi buyurgan nerseni, je tıygan nerseni tandap atkaruda alardın ukugu jok dep atat. Allah ayallarga joluk salın dediği, sizdin banktagı işlegen işiniz jana işmerdүүлүгүңүз. Çoң mekeme, mektep, жогорку окуу жай, болбосо дагы башка жер. Мага ушулар тоскоол болуп атат жетекчилик деп. Анан ошолордун сөзүн шылтоо кылып, жолук салынбай койгонго сиздин укугуңуз жок дейт Аллах. Үйгө барганда
Kur'an'ın kırgızça kotormasını alındağı El-Ahzab degen sürünün 36. ayatın okun. Düşünbey kalın deseler, El-Ahzab sürüsünün 36. ayatını okuyla. Okudunlar, men oğuzu atam hazır. Nemi qarap durun, ulansın. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sadakallahu azim. Bola beret. Ata babalar, eneleri üşündüp kelgen taqiya giyiyor bile. Taqiya giye turgan uçur bolot. Samay uçurda misali, kökül uçurunda. To'g'rimi? Kökül, samay uçur, demek al baralına jeteli kız. Kim egerde oşol Allah'tın sözüne, peygamberдің buyruğuna toң moyunduk kılıp, teskeri çıkıp, karşı çıkıp, başı ibey turgan bolsa, demek al tüböjök adaşuga keptelip bir dep atat. Allah ana adaştırdı. Kuday saktasın. Joluk al menin oylop tapkan maselem emes. Joluk al kimdir biröөнүн oylop tapkan emes. Joluk al Allah Taala'nın buyruğu kagılay. Oşon üçün men keçegi Batkende ötken sabagımdın bir teması hijab bul sululuktun zeketi. Sululuktun zeketi kadiresi. Zeket degende sizler akçaga kap kelip takaysыңар. Zeket degende malga, uyga, koyga, жылкыга, tögö, akçaga, altın, gümüşkö. Emne üçün ошол Allah Taalalarga zeketти baylады? Zeketi çıkarılgan mal baylık, ken Allah'ka öte süykümdүү görünüş üçün. Şaytan alarga jolobой turgan. En jaman kırsıktan saktalıp mıktı korgon boluş üçün Allah malga zeket buyurdu. Siz dağı Allah'ka süyüktü görünüşünüz üçün soluluğunuzun zeketin boyonu emes, kıska giyiyor emes, şiştaka menen emes, jasalga menen emes. Hijabınız menen görsöttüğün zeket. Mına ошондой siz en mıktı ayalsız. Maqamak haythu aqamak. Allah'tın aldındağı sizin kadir barkınız, ordunuz, sizin jasap atkan işinizden bilinет. Bilesizби? Sizin jasap atkan işinizden Allah'tın ordundağı kadir barkınız dana bilinет. Oşontан إذا أردت أن تعرف الله أن تعرف عند الله مقامك فانظر ما أقامك. Allah'tın aldındağı barkınızı bilginiz gelse, jasagan işinizge özünüz bir nazar salıp qara. إذا أردت أن تعرف إذا شغلك بالذكر فاعلم أنه يريد أن يذكرك. Siz daim zikir kıla veresiz. Gönüp kalgansız da. Şunçalık göngön sizin tiliniz. Canınızdagılar uşak taşıp otursa dağı sizin tilinizden La ilahe illallah, ce subhanallah, ce elhamdülillah degen söz düşpeydi. Takırda daim tiliniz uşağa gönüp kalganca salavat, ce istiğfar. Aytor gaysi birine. Anda bile veriniz. Allah sizin atınızdı, ısımınızdı, atağınыздın ısımını koşup periştelerge daim tanıtıp atadı. Allahu Ekber. Demek zikir menen siz Allah'ın alından dankınız kötörülüp atadı. Jasagan işinizge qaran. Ve izâ şagaleke bil Kur'an fa'lam ennehu yurid en yuhaddisek. Eğer de Kur'an oku menen gana maşgul bolup alektenip kalsanız bilin Allah sizge süylögüsü gelip atadı. Oşul Kur'an Allah'ın sözü sizge süylöp atadı. Subhana ne bir okumuş mıhtı söz. Eğer de daim aşkınada olsun, zalda olsun, üydün içinde olsun, sırtın olsun, kepirler gıngıranıp, kulağına kulakçındı salıp, çöntögünde telefonun çuğurtup salıp koyup, özü menen özü. Özünce bir өлkö da. Ar bassa da bir bassa da gıngıranıp, şatayni muzikalar menen gün ötkörө turgan bolsa, anda bile verin. Siz menen şaytan en mıhtı mamilede. Jolukçan bolospu, jılanaş bolospu kızıktırmaydı. Ankeni savtan la yasa'an fi qalbin wahid. Eki ün bar. Hiç kaçan eki birigi bir jüreke batpaydı. İmma savtu Kur'aniye, je jürekte Kur'an turuş gerek, imma savtu şeytaniye, je olbasa muzika turuş gerek.
Көп мисалы музыка уксаңар, зикириңер да, тилаватыңар да карагаттап су кечпейт. Ал тилден эле бияка чыга берет, жүрөккө барып түшпөйт. Wa idha shaghalaka bit-ta'at fa'lam annahu qarrabak. İbadatın türü menen, жолук менен, зиярат менен, көңүлүн көтөрүү менен, садака менен, чалып куттуктап коюу менен, кечирим менен, экөөнү жараштыруу менен алек болсоңуз, анда биле бериңиз, Аллах сизди өзүнө жакындатып атыптыр. Аллахка жакындаган инсан ал азапталбайт. Аллахка жакындаган инсандын дуасы орундалбай калбайт. Сөз түрдө кабыл болот. Wa idha shaghalaka bid-dunya fa'lam annahu am'ada. Эгерде дүние менен алек болуп кала турган болсоңуз, дүние, ушак, имиш, жала, доомат жана башка. Анда билип коюңуз, Аллах сизди өзүнөн алыстатып атыптыр. Аллахтан алыстаган ал тозокко жакын, шайтанга жакын. Wa idha shaghalaka bin-nas fa'lam annahu ahanak. Эгерде адамдардын аркасынан сүйлөө менен, чагымчылап уруштуруу менен, кектешип душман кылуу менен алек болуп калсаңыз, анда Аллах сизди жакын арада кордойт. Жакын арада кордойт. Кордогондо өзүңүздү тизелетип, малча бастырып койбойт. Же өзүңүздү, же жолдошуңузду, же кызыңыз, же күйөө балаңызды, же келин, же уул кыз небере бирөөсү менен алек болуп жүрүп, абийири айрандай чачылып анын. Ошентип элге жанагынын апасы да, жанагынын тайенеси деп сөмөйлөр кордоочу, жийиркенүүчү сөмөйлөр сизге кезелет. Wa idha shaghalaka bid-du'a fa'lam annahu yurid an yu'tik. Kimdir biri дуа менен алек. Качан көрсөң дуа кылып атканын көрөсүң. Качан көрсөң дуаларды жазып алган, жаттап аткан, түнү турса да, жатарда да дуа кылат. Эгерде кимдир бiri дуа кылуу менен алек болсо, сүйүнсүн. Аллах ага бендеси сурап, андан кийин сураган суроону унутуп, сурайм деген унутуп сурай албай калган нерселерди дагы сурабаса да жакында береринен кабар берет. Субханалла. Биз сурайбыз. Өзүбүзгө гана тийсин сурайбыз. Кошунага сурабайбыз эч качан. Кошунага сурасак, кыйыл эле титиреп кетет биздикичи. Чын сүйө алган, ардактап сыйлай алган эркектердин аялдары сыртта тосук жүрөт. Аялын кызгана албаган эркектер дайыз каалаганын бир көрүп кое бер биздин аялдын дагы мына жерлерин деген эркектер, ал эркек эмес ал. Аялдардын кийинген кийиминен эркектердин чыныгы эркектиги, мыктылыгы билинет. Табиин, субханалла, мен ошол табииндин ошол окуясын окуп, бир түн уктаган эмесмин да. Кыска эле окуя, бир түн уктаган эмесмин. Биз жөн жинди болуп жүрөт экенбиз дегенмин. Табиин ат минип келди. Жанында Жубайы да ат минип келди. Жубай экөө ат минип келгенде, Жубайынын минген аты ушунчалык коз, басыгы дагы мыкты байгындай элеп баса турган, ушунчалык үстүндө кетип бараткан адамды кыйнабай, кудум эле бир 4 дөңгөлөктүү мыкты эң акыркы моделдеги унааны минип бараткандай. Айылга кирип, үйүнө токтоп, аны мамыга байлап атканда, досу келип, кагылайын, мынашыл күлүгүңдү берип турчу, бир жерге тез барып келбесем болбойт деп аялынын минген күлүгүн сураган. Ошондо жанагы табиин токтоп тур азыр деп үйүнө кирип, аябай курч бычак алып чыгып туруп, атты союп үрген. Кызганган эркек ал. Силер деп атасыңар. Ал аялын кызганып атат. Анан минип баратып, баяк эркек шайтан да алайхи лаана. Каргыш тигир шайтан, баякынын аялы минген да бул эрге деп жаман ой келиши менен, демек жүрөк карарды, булганды. Ал жаман нерсени ойлонот, барат ошондой жаман нерсеге. Чынык эркек ушундай болот. Wa fi malabisil banat tazhar akhlaqul Кыздардын кийиминен, кыздардын кийинген кийиминен, мисал болтур мынеке, биз жогору жакта айттык.
Erkeklerдің кийген кийиминен аялының жубайының тазалығы білінсе, аяллардың кийген кийиминен еркектің чыныгы еркектігі, анын чыныгы туруктуулугу билинсе. Эми келип кыздардын кийген кийиминен ким экендиги билинет. Кыздардын кийген кийиминен тазар ахлакул эненин мүнөзү ахлагы билинет. Эненин мүнөзү. Жүрөгү ачыктын денеси жылаңач кагылайын. Жүрөгү ачык, демек анын денеси жылаңач. Жоолукту башыңарга эмес, жүрөгүңөргө салгыла биринчи. Хижабты денеңерге эмес, жүрөгүңөргө кийгизгиле биринчи. Жүрөгүңөр тосук болсо, денеңер бек болот буюрса. Кыздары ачык-чачык жүргөндөрдүн энеси өзү адеп ахлагы тайкы. Анткени анын Кудай менен иши жок. Кудайдын буйругу жана тыюусу менен иши жок. Дин менен иши жок. Фард, важиб, сунна менен иши жок. Мына мен өзүмдүн досторум менен ошо Ош шаарында, билесиздер кайсы бир жылы, Аллах разы болсун, ушул жерде Майрам эжеке, Ширин эжеке, Чынар эжекелер жана башкалар, Саид эжекелер атайын бир сабак уюштурушкан. Пайгамбарга кат, ага чейин дагы башка сабактарды уюштурушкан. Ошондо атайын досторум менен мен жолукка кирет элем, хижаб алат элем, кийинет элем, бирок чындап айтканда ага дасмиям жете бербейт дегенден аракет кылып хижаб алып бергенбиз. Ошондо бир кыз мага чалган, бир жумадан ыйлап, хижабыңды чечпесең, атам айтып атат, мен кыздыктан сени ак кылам деп атат. Момундай аталар бар, момундай энелер бар. Ошол кызынын кийинген кийиминен эненин ахлагы билинет. Кызыңарды жакшыраак кийинткиле, тоскула, жабык кылгыла, ал бермет ал. Мен эркектерди намыска чакырам. Кыш азыр, чилде чыгайын деп калды. Эртең чилде чыгат. Аксакалдардын айтып койчу. Чилде чыгып, анан 90 чыгат. 90дон кийин эле март, апрель, баягы джемпер, баягы водолазкалар кетип, тамактар ачыла баштайт. Анан кызылашып көрүнөт. Анан балтырга чейин түрүнөт. Андан аягын айтпай эле коёйт. Бирок кыш анча-мынча эркекке караганда намыстуу. Musulmanbı, kafirbi, tanışbı, tanış emesbi, bardıq ayallarda orap koyat da. Men şu kışты жақсы көрөм şu. Özü çınıgımda kıştay ızgardı oluş керек kançam şerkek. Men özü çöp. Jaman! Degende cevap koyuş gerek. Çın? Jamanı balasın. Jaman ayın dep atasın bıcı. Açın ayın dep atasın degen erkek özü sözü joğanı. Ötümdü emес. Jaman! Dеш керек, jaman iş gerek. Жалдырап жүрбөй. Анкен менин аялымдын денеси ал меники. Кагалайын апа. Сүйүктүү эжек, карындаш. Ла туаллими ибнатак кейфе таркус. Кызыңызга кандай бийлегенди үйрөтпөй эле коюң. Кара жоргону жана башканы үйрөтпөй эле кой. Мындай кылсаң, кана мындай кылсаң деп кеде кошунаңар кирип калса бийлеп калды. Кара жоргону койгун эле. Ал да кара жоргону коет, ишеним. Анан ошол жерде сына баштап отурган жеринде. Балаллимиха кейфе тусалли. Кагалайын эжекем, кызыңа кара жоргону үйрөткөнгө жеткен акылың руку сажда кылып намаз окутууга чамаң жетпей атабы? Намаз окутууну үйрөтүүгө чамаң жетпей атабы? Музыкадагы колдонбойсуң анда. Жөн эле ошо намаз окуйт болду, ушуну үйрөт. Ла тулаккиха кейфетул гина. Муну ол жер мында кылып соссоң, ой, сен сулухуң жок да. Муну ол жерин ырдасаң деп, ырдаганды үйрөтпөй эле кой кызыңа. Баллаккиха кейфету тилаватул Кур'ан. Кур'ан окуганда тажвидтерди, тажвид эрежесин ар бир тамганын укугун берип окууну үйрөт. Үйрөткөнүң ушул болсун, сенден бир из калсын. Ла тажали масахиqa tajmil zinataha. Сиз жасанган күзгүдөгү бардык сулуулоочу каражаттарды кызым муну агартат, муну көгөртөт, муну саргартат деп
айтпай эле кой. Бул сулуулай турган майлар, сулуулай турган каражаттар деп такыр көрсөтпө да үйрөтпө. Бәл заййиниха бил хижаб. Ал каражаттар менен эмес, кызыңызды хижаб менен сулуулан. Мунону кийин, мунону салын, мунону орон дең. Siz жеткиликтүү тарбия бердиңиз иншалла. لأنك ستسألين عنها يوم القيامة يوم يتبرأ المرء من أخيه وأمه وأبيه. Анткени эне баладан, атадан, бир тугандан, ери жубайынан качып калган күнү сиз уулуңуз менен кызыңыздын тарбиясынан эне катары сиз сураласыз. وأنت واقفة أمام العلي العظيم. Аллахтын алдында жоопкер катары сиз турасыз. Сиз, анткени кызыңыз апам мага айткан эмес дейт. Ушундай. Анткени Аллах Таала Кур'анда саңбылла وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Алар айтат. Эгер бизге түшүнүктүү кылып, уккулуктуу кылып, деңгээлибизге жараша, акылыбыздын алышына карап сүйлөп түшүндүргөндө мен хижаб киймекмин да апам айткан эмес деп сиздин бетиңизди, жакаңызды жыртат ошол жерде. Аллахым баарыбыздын жасаган жакшы ишибизди өзүбүзгө гана пайдабызга далил кылып, зыяныбызга далил кыла көрбөгүн, я Раб. Жолука кошуп дагы бир мүчөнү байлап коюш керек болуп атат. Ийне менен сайбатпайсыңармы деп. Азыр эми силерге жолук салуу да оңой болуп калды. Биздин апаларыбыздын моюнда бир байлап туруп, артынан бир байлап ушундай байлагычы көп эле да. Азыр силердики ийне, бирок ийнеңер да коркунучтуу да, бир жерге түшүп калса, согунчогуна келсе бирөөнүн. Абайлай калачы. Сен каалаган жерге саясыңар, пардаңарга саясыңар, отурган диваныңарга саясыңар. Өткөндө бирөөнү көрдүм. Небереси мультик көрүп отурат, пульттун алыгы резинасына сайып коюптур мындай. Кичинекей кнопкасына. Көрдүм да, муну эмне десем, менин ийнем дейт баягы эжеке. Сайгам, сая турган жерди пульттун өсөр кичинекей кнопкасын көзүнө көрүп тур. Ошончо үйдөн. Буга аябай эле чоң резиналар таштап коюш керек экен, губкаларды. Таштаң мына сайын деп. Жолука кошуп тилди дагы байлаш керек болуп атат. Же мындайынан сайыш керек болуп атат да. Тилди. Шу жолук салынганда, азыр мыналарга кол көтөрдү го мына жерде жолук салып. Ошолорго айткылачы. Акыркы ийнени сайбай туруп, муну каяка сайбаса, мунун тилиңе деп айтып койгула. Afdal anwa' rejim диета кармайбыз. Бирөө ооруйт, бирөө толуп кеткен, келбекте чыгыш керек. Диета кармайбыз. Дүйнө жүзү боюнча эң мыкты диета бар. Эң мыкты. Азыр мисалы, мен кече сабак карап отуруп, кичине зеригип, анан интернетке кирсем, 10 күнүн ичинде мынанча салмак таштайсың деп жазып коюптур. Анан ойлодум өзүмчө, бул көбүн кыйнайт бул эми деп. Кара, бирок эң мыкты диета бар. Huwa at-tawaqquf an akli luhum al-bashar wa a'radihim. Alamda ага теңгелгис, теңгеле турган диета жок. Эң мыкты диета. Ет жей бериң, чай иче бериң. Бирок адамдардын этин жебей, абийирине аралашпасаңыз эң мыкты диета ушул. Эң жаман иш. Жолука кирип алып деле тил узара берет. Ошо жолук салынганда ошо тилди кошо байлагыла, эң жакшы ушул. Катуу тийсе кечирим сурайм, бирок болгон иш. Ташыргытылып атпайбы ушул хажабаттарга? Мен силер тарап болуп сүйлөп атам. Келгиле. Эң мыкты диета адамдын этин жебегиле. Адамдардын абийирин аралашпагыла. Аглиq آذانك إن كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. Эми өзүбүз айтабыз. Эл озунда элек жок. Бул дегени ылгабайт да туура элек жок. Урдура берет. Чоң кичине ак кара жакшы жаманын билип билбей. Эгерде адамдардын оозун тыйганга алың жетпесе, сүйлөбө көрөчү ушу ушакты деп
süйлötpөй койго алың жетпесе деп атат. Анда өзүңдүн эки кулагың менен ошол ушакты укпай койгонго алың жетет, укпай койчу. Ушуга алыбыз жетеби? Баары жоолук маселесине келип такалып атат. Эже туура айтты. Жоолукчан ал көчөдө эң мыкты бир хижаб келе жатат деп айтылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө сахабалар Айша энебизден сурады го. Кайфа кана набию саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз кандай болгон эле айтыңчы. Алам тaqra'ul Qur'an? Силер эмне Кур'ан окубайсыңарбы деди. Айша энебиз, "Жок, окуйбуз албетте." Айша энебиз айтып жатат. Кааннахул Qur'an ямши байнан нас. Пайгамбар ошондой инсан болгон. Ал эл аралап, жылып, басып жүргөн Кур'ан эле. Субханалла. Сизди көргөндө Кур'ан ичиндеги бир фарз, бир буйрук келатат деп түшүнсүнчү. Элмира келатат, замира келатат, анында чубалып дебей. Farz келатат, буйрук келатат, хижаб келатат деп түшүнсүн. Сизди көргөндө адамдар сиздин сөзүңүздөн эмес, басыңыздан, кийингениңизден улам, ал өзүнөн өзү уялып кийине турган болуп басыңчы. La tuqasul uqul bil a'mar. Fakam min sagirin aqluhu bari' wa kam min kabirin aqluhu farig. Акыл өмүрлөр менен бааланбайт. Анткени канча жашы кичинекейлер бар, акылы ушунчалык тетик, ал эрте оронгон хижабка, эрте кирген. 1-класстан баштап мектепке жабык барып атат. Демек ал 40, 50, 60, 70-теги эжеке апалардан, энелерден кыйлеле жакшы камылгасын кылды акыретке. 90га таяп калган кебиркилер бар, акылы бош. Дагы деле кайчан самсалатпай деп айтып атат да сиздин этеңизди. Ал-ихтирам фаннун лейса куллу ман таалламаху атқана. Сыйлоо, урматтоо ушундай бир илим, аны көпчүлүгү ийне жибине чейин тастыктап таалим ала албай кала турган илим бул. Ушундай илим. Мисалы биздин кыргыз тилде мектепте барган күнүңдөгү темаларды өтөсүң, барбай ооруп калган, жалакайлык кылып, жалкоолук кылып барбай калган күндө теманы окушуң мүмкүн өзүң, бирок эжеке түшүндүрүп бергендей эч качан эч ким түшүндүрүп бере албайт. Ихтирам, сыйлоо, урматтоо куд ошондой илим. Көпчүлүк аны ийне жийине чейин биле бербейт. Жоолукка киргенден кийин эжекебиз айткандай, ушу жоолуктагыдай мамиле кылыш керек болуп атат. Олтур деген жерде олтур, тур деген жерде тур, сый урмат, кечирим, мыкты мамиле. Субханалла. Англиядагы бир англичанка ошол аял кыз туруктуу ошол жерде жашаган. Эки мусулман кыздын себебинен мусулман болгонун айтып ыйлап атат. Кантип мусулман болдуң деди. Дааматка чыктыңбы? Же бирөөнүн лекциясына катыштыңбы? Жемде катуу кырсыктап, анан ошондон кийин өзүң изденип атып ушундай болдубу? Же кимдир бирөө сага бир китепти которуп берип тастыктадыбы? Же өзүң окуган окуу жайда далилдендиби? Жок. А эмнеге? Кантип исламга кирдиң? Ар бир адамдын жоолукка кирүүсүнүн өзүнүн таржыма бар, туура? Мынтип кирип калганмын, анан мынтип кирип калганмын. Куд ошол сыяктуу мен бир кишинин намазга киргенин өзү айтып калды. Дамла, бизге дагы Кудай берди. Тынчтыкпы дедим да мен дагы. Намазга катуу киришип калдым деди. Бул кыйла жыл мурда. Бул кыйла жыл мурда, бир 20 жыл мурда. Кантип? Болсун. Өзү намазга кирише турган киши эмес эле да, ачыгын айтайын. Ушул жактан өзү. Намазга кирише турган киши эмес. Ал баягы сахабалардын доорунда Умардын минген эшеги мусулман болушу мүмкүн, бирок Умар мусулман болбойт деген деңгээлдеги кишилер. Мен аны şu алам намаз окуса дагы ушул бейнамаз кетеп экен дейт элем. Бизде баягындай өлгөн кишиге жылдык өткөрмөй адатыбыз бар го. Ошондой болуп калды дейт. Кантип намазга кирдиңиз десем, жылдык болуп калды дейт айылда. Экинчи айылда бардык. Жайкы мезгил бактын астына окшоштуруп ушунда сонун төшөк салып туруп дасторкон жайылган. Эм отурганда ошол жердеги мареке башкарган төрдөгү аксакал менен дамыладан бешим болуп калыптыр. Тамакка бир аз бар экен.
Azan aytып окуй калайлы, ошол жерден мына жакты бурулуп эле дедилер. Баарына жага берди. Азан айтылды, намазга турушту, эми ушундай сүрдү. Анда мен бейнамазмын дейт. Эң акыркы төшөктө өзүм жалгыз ушинтип отуруп уялдым дейт. Аркамды карай албайм дейт. Мага шериктер бар бекен деп атат да. Алар намазга жапырт киришкенде, мында кылып барсам эч ким жок экен дейт биякта. Мында кылып карасам, үйдүн ээсинин чоң алабай ити мени тиктеп туруптур. Экөөбүз эле калыппыз. Эң акыркы сафта төшөктө мен отурам, ал төшөктүн жанында мени тиктеп бир ит. Үйдүн ээсинин ити жерде туруптур дейт. Шоруңгур акмак. Итке теңелдиңби деп өзүмдү ушундай жемелеп жүрүп намазга киришип кеттим. Эми ар бир адамдын хидаятына Аллах Таала нерсени себеп кылат да. Жанагы Англиял кыз кантип исламга кирдиң десе, менин курсумда 2 мусулман кыз бар эле дейт. Жолукчан, бирок бир да жолук салын деген эмес. Ислам жөнүндө сүйлөгөн эмес. Намаздарын окучу, мен күтүп турчумун. Имам кафир ал башка дин өкүлү. Бирок бир нерсени байкачумун. Экөө олтуруп сүйлөшүп атканда өз тилдеринде сүйлөчү, мен келип отурушум менен англис тилинде жалпы сүйлөшчүбүз дейт. Бир күн анан мен көптөн бери байкап жүргөндүгүм үчүн эмнеге силер өзүңөрчө отурганыңарда өзүңөрдүн тилиңерде сүйлөшөсүңөр дагы, анан мен келгенде эле англисче сүйлөп каласыңар. Себеби эмнеде десем, карап туруп айтсам угасыңбы деди бирөөсү. Угамайт. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир мажлисте үчөө болсоңор, экөөңөр шыбырашып сүйлөшпөгүлө. Үчүнчүңөрдүн көңүлү ооруп калбасын деген үчүн сенин көңүлүңдү оорутуп албайлы деп англисче сүйлөп атабыз дегенде, биринчи жолу мен бирин ушул жашка чыгып, апам менен таарынышсам, атама эркелесем дагы мындай болгон эмесмин. 2 кыздын алдында эрксизден көз жашын көлдөтүп ыйлап отурдум. Ислам ушунчалык динби? Ушунчалыкка чейин барабы? Мусулман болбосом деле менин укугумду ушинтип сактап атабы деп, анан ошолорду ээрчип мечитке барып ислам динин кабыл алдым дейт. Сиз ушунчалык жолукчан болуң, жолугу жоктор сиздин басыгыңыздан жолукка кирип кете турган болсун. Акча, мансап, дүнүйө бул сиз үчүн көңүл ачуучу досторду жыйнап бериши ыктымал. Тааныш көбөйөт, дос, курдаш, курбу көбөйөт. Wal jamal yajlib laka asdiqa ash-shahwa. Ал эми сулуулук, келбеттин сулуулугу сизге кумардануучу гана досторду, азгырык досторду чогултуп бериши мүмкүн. Amma al-akhlaq fatajib laka asdiqa al-umr. Чыныгы мүнөз, ахлагыңыз, мүнөзүңүз, жүрүм турумуңуз ал сиз үчүн бир өмүр бою сиз өтүп кеткениңизден кийин дагы сизди үлгү, өрнөк, сабак катары тутунуп жашай турган досторду чогултат. Хижапка киргенден кийин ахлакта биротоло оңолсун. Чын, баягы ажаананган аял жолук салынгандан кийин баягы эле котур-мотур түркүктү башкача краскалап койгондой эле да мисалы. Ошол жолук салыныш менен тил да байланган болсо, ошондо анан ахлак оңолду, сизге бир өмүр достор көбөйөт иншалла. Иж'ал хутуатик fil hayat kaman yamshi ala ar-raml la yasma' sawtahu walakin atharuhu wadih. Бул жашоодогу таштаган сиздин кадамдарыңыз кумга калтырган таман изиңиздей гана болуп калсын. Бул жашоодогу сиздин таштаган кадамдарыңыз жашооңузда мисалы кумга калтырган таман изиңиздин изиндей гана болуп калсын. Бир адам келип туруп карап туруп, ал кумдан сиздин аягыңыздын размерин да биле албайт. Анткени сиз коюп көтөргөндө кум кайрамдай сүрүлүп калган. Туурабы? Анан тынчап туруп, мында карап туруп,
Элмира кетиптир деп айта албайт. Анткени жерде деген жазуу жок. Өмүр таржымалаңар калган эмес ал жерде. Болгон эле бул жолду инсан кеткен деп билсин. Сиз ушундай жашаң, ал чыныгы инсан эле, ал чыныгы адам эле, адам катары жашаган. Болгондо дагы мухаджаба хижабчан аял катары мен ошону гана тааныйм дей турган деңгээлде из калтырып кетиң. Жада калса сиздин изиңизге зар болуп калсын. Ушул жерге отурганда ал деп сиз отурган төшөктү да сыйпалап кала турган деңгээлде жашаң жолукка киргенден кийин. Сиз отурган жуурканды кагы бирчи. Же мындай чодоруп салчы, ушунун ордуна отургум келбейт дебей турган болсун. Кээ бир адамдар бар да. Нерге ким отурду баягы? Алчы нары. Дейт кээ биркилер. Туурабы? Бар ушундай. Ас-сомт даваул гадаб. Жолукка асылды. Барыңыздар жым эле жооп бердиңиздер. Ушул жым туруунун өзү ачуунун дарысы. Ачуу калдырып, жаман сөз айтып, акыйнек айтышпай, кайра ушул жоолукту жана жоолукчандарды көбөйтүүнүн өзү эң мыкты иш-чара. Ошондуктан жавабул ахмак as-sukut, аңкоого, келесоого берген жообуң жым туруу менен гана чектелсин деген. Анча-мынча кем акылдар жоолуңузга асыла турган болсо, жым эле жүрүп басып кете турган болсоңуз, ага берген жообуңуз ушул болсун. Акыйнек айтчы, бул фарз, анан мындай кийинишиң керек деп ал жерде лекция өтпөй кетип кал. Ушу жым туруунун өзү эң мыкты жооп. Акмакка бир нерсени далилдештин кереги жок да. Лау тахаттама лака амал, i'rif anna Аллаха yuhibbak. Эгерде сиздин бир максатыңыз, ниетиңиз жүзөгө ашпай, иш план талкаланып кетсе, болбой атат да. Бут тосулуп атат. Анда баягында үшкүрүнүп, стресске түшүп, капаланып, кайгырып кыйлабастан сүйүн, i'rif, билгин, anna Аллаха yuhibbak. Аллах сизди ушунчалык жакшы көрүп тур, пайгамбарларды сынаган сунна менен сизди сынап атат. Пайгамбарлар да ошондой тоскоолдуктардан өткөн да. Сахабалар айтат: "Ида акалта al-halal, ata'ta Allah, shi'ta am abayt." Adal ele tiştem jedingizbi? Adal ele uurtam uurtadыңызбы? Adal ele çüpürök menen orondуңузбу? Bile verin. Siz Allah'a ibadat kıldınız. Allah'a kulçuluk kılığının birinci tepkisine çıktınız. Kalaysızbı, kalabaysızbı yaşıyorsunuz, ömrünüzün ayağınca Allah'a ibadat kılığının ötetün. Adal sizdi denenizi cavuğa, sajdaga çakırat. Ve idâ keltel haram asaytallah şi'te em ebeyt. Aram ele tiştemcey turgan bolsoňuz, anda siz Allah'a toň moyunduk kılığının birinci baskıçın başladınız. Ömrünüzün ayağına çeyin adaldanmayınca emi hiç kaçan soğupçak ötpöysüz. Kalaysızbı, kalabaysızbı. Bul dünyada yaşıyorsunuz bütkenге çeyin haram menen gün ötkörüz. Aram daim açık bolat. Aram daim açık, çaçık bolat. Kuday saktasın. Hasan el-Basri aytar. Edraktu akwamen lem tekun lehum uyub fetekellemu fi uyubin nas فَأَحْتَثَ اللّٰهُ لَهُمْ عُيُوبًا. Men bir kavm menen yaşadım deydi Hasan el-Basri. Men bir el menen yaşadım. Men tanıgan oşol adamlarda bir da kemçildik jok ele. Uşunçalık taza, mıқты insanlar ele. Birok özlerinin ayıbı joktuğuna, mıhtılığına şükür kılbastan başka adamlardın ayıbı jönünde tilin uzartıp süylöy berişkendigi üçün Allah alardın da kemçildigin başkalarga görsetip koydu. Kagılayınlar. Şu til jamanda büröөнү jamandap süylep atkan uçurunuzda biliniz sizdi dagı tegi arkayıldagı zamira menen gülmera şıbap atkanına habardar bolуңуз. Siz bu jakta jеп atsalar netinçe? Sizdin etiniz biri jеп atat da. Oho, tuzu jokpu je tuzu barбы деп. Карабайсызбы? Кандай жаман нерсе. Bürö jönünde süйлöшүңүз менен жамандап, siz жөнүндө дагы жала
имиш ушактар кетип баратканынан кабардар болсоңуз эч качан сүйлөбөйсүз. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyub fasakatu an uyub an-nas fasatarallahu uyubahum. Men жашаган ошол коомдун элдин арасында кемчилдиги көп, айыптуу адамдар бар эле. Бирок алар өздөрү ушунчалык айыптуу сезишип, бирөөлөрдүн айыбы жөнүндө такыр сүйлөшүү эмес алар. Ошондуктан ошол кемчилдиги бар айыптуу адамдардын айыбын Аллах Таала биротола жашырып, анын ким экенин билгизбей өткөрүрдү, биз алардын ким экенин билбей калдык деп атат. Бирөөнүн айыбын жашырып кое турган болсоңуз, Алла сиздин айыбыңызды жашыранынан кабар берип атат. Аллах мастур уюбана. Я Рабб, барыбыздын кемчилдигибизди толук жапкын, пардалагын, урогун. Данышмандан, ислам алымынан daarat жөнүндө сүйлөңчү, айтып бериңчи, daarat жөнүндө десе, эгер бизден сураганда 3 жолу жубас колду, анан 3 жолу оозду жубас деп баштайт эле. Ал данышман игсил калбек кабла жасадик. Денеңди жуардан мурда жүрөгүңдү, дилиңди жуучу биринчи кектен. Daarat алып атып, жаныңдагы бир кишинин алып аткан daarатын көрүп туруп, анын маркайылдагы баягы жаман, сен жаман көргөн киши экенин көргөнүңдөн кийин алып аткан daarатыңды унутуп калып атпайсыңбы? Ошол колуңа кошуп, жүрөгүңдөгү адамдарга болгон кекти да кошо жууп таштачы. Лисанак кабла ядайк. Бирок тилиңди колуңду жуардан мурда жуу. Тилиңди колуңду жуардан мурда жуу, ушак имиш айы, баягы ушак айын жалалар жуулуп кетсин. Ва ахсини занна фин-нас. Адамдар жөнүндө дайым жакшы күмөндө болгула. Дайым жакшы күмөндө болгула. Ида кана ладайка айнан фалимаза тара an-нас би'удунайк. Эки көзүңүз бар. Ушу көз болгондук үчүн келдиңиздер көрүп. Эки көзүңүз бар болуп туруп, эмнеге анан эки кулагыңыз менен көрөсүз адамдарды? Ушундай биз эки көзүбүз бар болуп туруп, эки кулагыбыз менен көрөбүз да. Сөзсүз түрдө жаныбыздагы өткөн биздин айылда мынандай бар да, бирөө деп анын жамандаганы менен сиз аны жаман көрүп калдыңыз. Сиз аны менен аралашып отурбайсызбы? Ошол курбуңуздун, курдашыңыздын айтышы менен сиз аны жек көрө баштадыңыз, андан алыстай баштадыңыз, аны чакырбадыңыз, ал чакырган жерге барбай калдыңыз. Эки көзүңүз бар, көрүң аны. Барып отуруң, сүйлөшүң, алака кылың, мамиле кылың. Сиз бирок эки кулагыңыз менен көрүп атасыз да. Ушака көп көңүл бура бербе деген сөз да. Ахаду салихин, сахабалардын бирөөсү айтат. Анна шайтан кал. Шайтан ушундай деген, жакшылап угуң. Вадиту ан азфар мин ибн Адам би шейин вахид. Thumma atrukuhu yata'abbad kayfa sha. Men insanga ulam ele gelip jüre verbeyin, deyt şeytan. Men insanga daim ele gelip jüre verbeyin. Bir gelem tasir etip ketem. Bir ele nerseni jasap ketem, andan keyin kalaganda ibadat kılsın deyt. Tösü menen tik turu ibadat kılsın. Kökürögü menen soylap ibadat kılsın. Biroq men jasarımdын başını jasap koyam. Kıyle bu mahrum. Al gaysıl şeytan. Senin oşol jasagan kiçinekey nersen kaysıl dese, en aj'al kasbuhu minal haram. Bolgonu anın jaşoosuna bir tamça aramdı koşup koyam. İşine, jumuşuna, kesibine, emgegine bir tamça aramdı koşup koyam. Mına geçen maga Matkenden bir suro düştü. Özüm darıkanada, aptekada işteyim, aptekar bolup. Aptekaga gelgen darılardın möөнөтү ötüp ketken, anı da oşa satıp, anan berki darılardın, kımbat darılardı arzanlara satış üçün toluktasam bolot. Uşul haram. Uşul haram. Jana başka uşul siyahtуу kiyimibizge, tamagыбызга, жашообузга, айтор бардык нерсеге кошулган haram. Misалы, үйгө конок чакырасыздар. Biz sırtkı kelbetine karap mamile kılabız da uşunday insanbız da biz. Baras 900 somduk şokolad tursa, jaltırak julturak, kagazımda kalın, görüngöndө мына жазсаң шапалактай болуп кетет. Ушундан албайлы бир 300 грамм. Сыйлыгына эле. Анын составында кандай нерсе бар экенин билбей туруп, баасына карап, анан Россияныкы экен деп алып коюп атасыз. Сиз өзүңүздө эле эмес, үйгө келген коноктордун бүт баарын алкымын арам кылып, ибадатынын кабыл болбой калышына себепчи болуп атасыз.
Шайтан айтып атат. Мен мусулман момундун жашоосуна бир тамчы арам таштайм. Ошол жетишет. Файусбих ин акала фамин харам, андан кийин ал жей турган болсо, арамды жейт. Ва ин шараба фамин харам, ичсе арамды ичет. Ва ин лабаса фамин харам, эгер кийинсе арамды кийинет. Ва ин сама ва афтара фа'ала ал-харам, ороза тутуп ифтар кылса да арам менен роза ачат. Ва ин тасаддака фамин харам, кайрымдуулук кылса да арамды кайрымдуулук кылат. Ва ин тазавважа фамин малин харам. Үйлөнсө да турмушка чыкса да арам акчаны сарптап үйлөнөт же турмушка чыгат. Кызын турмушка чыгарыш үчүн кредит алып атат да. Кызды төркөлөтүп чакырыш үчүн, куда сөйөктөргө жагыныш үчүн кредит алып атат. Ломбардка алып барып лакыйган шакети коюп жоготуп берип атпайбы? Ошонун айынан эр аял урушуп атат. Фаин хаджа фамин малин харам. Хаджга барса да ошо мен башында таштаган бир тамчы арам менен хадж кылып келет. Мынакей. Арам арамга гана тарта берет. Арам арамды гана көрсөтө берет. Арам арамды гана сүйлөтөт. Арам арамды гана көрсөтөт. Арам арамды гана жетелейт. Арам арамга, арам жерге гана отургузат. Кудай сактасын. Кала ба'ду салихин. Сахабалар айтат. إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حورا لطيفا بهذه الآية. Eğer de nafsın, gönülün seni bir günöge çakırıp atsa, ulam kıtıgılap, kızıktırıp atsa, anda esinde olsun. Mına bul ayet aldığında жазылып olsun, tilinde jat bolsun. Oğun. Estağfirullah. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. صدق الله العظيم. Ey nafs, sana ушул жакшыбы же таквалар түбөлүк орун алып жашап, жыргап, өмүр сүрө турган 5 жакшыбы деп окушул аятты кайра-кайра. Аны ошондо кайтарсың балким деп атат. Ötmüşteki danışmanların biri bürünün kolunda kul bolup, gün bolup işlep жүргөн ayaldan esten ketkis bir sabak alganın mıntibes keret. Ma galebetni illa jariye. Maga hiç kim mıntip süyley algany mesele. Hiç kim meni tangdantıp mıntip жооп бергени mesele. Болгону биздин шаардагы bir gün болгону, kara deneli bir gün meni şu jıga çaptı jerge özünün sözü menen. كانت تحمل طبق مغطى. Üstü materyal menen jabılıp bir nerse bar, bir çoğun patmus tabak düşünüp götürüp barattı. فسألتها ماذا يوجد في الطبق. Men tabaktayım ne var? Dep sorasam وَلِمَا غَطَّيْنَاهُ إِذَنْ. Emnege cevap bara jatkanım түшүнүктүү эмеспи? Өзү эл билбесин, ел көрбөсүн, ел карабасын, укпасын деп жапкандан кийин эми айтып мен 200 болбойм да деп басып кетти. Жабынгандан кийин жабынгандай болуп жашаш керек. Мутахашима деген жөнөкөй жупуну оронгон кыз баягы хижапты саркеч кылып, анан бул жагын бир аз тарытып, анан бияка баргек тагып берип, анан тияктан биресен сайып берип, жок андай эмес. Жупуну jönököy, orangan jönököy kız al fakhrun li abawayha. Iki dünyada ten atası menen apasının Allah'tın aldındagı sıymığı bolup jaşaydı. Sıymığı bolup jaşaydı. Kebir kızlar var. El-kasiyatul ariyat, giyimçen jılаңaçlar. Al atası menen apasının tozoğu al kıyamatda, Kuday saktasın. Eizun li akhawatiha. Oşondoy jönököy kız bir tuğan ağa, ini, eje, singdisinin barkı olup, kadırı olup jaşaydı. Bazı narkı olup jaşaydı. Kenzun li zawjiha, özünün joldoşuna tügöngüs ken jana kenç bolup, alemi hayru kudvetin li avladiha, ul kız neveresine, urpağına, uruğuna en mıhtı tügöngüs jana kaytalangız ülgü bolup jaşaydı. Şunday jönököy jaşaş gerek. Erteң siz jasanıp, siz boyonup, andan keyinkiler taptakır başkaça bolup ketpеш керек.
Bilesizler, ayal özünün dini, sululuğu, baylığı jana tegi menen bağlanıp anan turmuşka çıgat. Nikenelerde murda dinde egerde din menen jaşay turgan bolsa, birinci din tutumu eske alınıp, anan sululuğu, andan keyin baylığı, andan keyin tegi. Din tutumun 1 dep sifra koyup, kalgandarına 0 dep koyup ketseniz, 1000 degen sifra çıgat. 1000 degen bal menen al kız turmuşka çıgat. Birok 1 degen sifra ile jok bolup kolatıramsanda 3-0 jaraksız degen mani çıgat. Sululuğu dağı, tegi dağı, baylığı dağı arıgattap su geçpeydi. Sizdin muna ol hijabınız, joluğunuz oşol tutungan dininizden zeketi dalili olsun kağılayın. Ejeke. Menimçe menin sabagım soňuna çıkıp kaldı. Barıňızlardan Allah'ım razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum, kim özgö kowumga dindegi, İslamdagi emes başka din öküllerini okşotup jaşay turgan bolsa, bilip koysun kıyamatta al, musulmandardın 5'ke girүүчү müminlerin toğunan emes, tozoka girүүчү kafirlerin toğunan koşulup tirilet degen. Kağılayın beyişlikler, apalar, eceler, karındaşlar jana kızlar. Dağı bir jolu. Hijabыңızдар kutlu bolsun. Muna ol bugünkü jakşı samalıkты uyuşturup, ötkörüp atkan bu jerdegi uyuşturucu tobuna, dağı başka salım koşkondorgo, sebepçi bolgondorgo barıňızlardan Allah'ım razı bolsun. Allah'ım razı olsun. Hijabыңızдар kutlu bolsun, berekeli bolsun. Uşul tosulgan boyunca 5'ke girip ketkele kılayım. Şu tosulganlar açıktardı bekitip jaşırıp tosa turgan bolgula kağılayın apalar. Sizler tosuk bolsaňızдар demek biz çınığı erkek ekenimizni daňazalap jaşaýbys. Assalamu aleykum. Allah razı olsun.